Medical Amir заманбап жабдуулар менен жабдылган медициналык борбор. Биздин борбордон сизге керектүү дарыгерлердин баарын таба аласыздар. Ар кандай ооруларга карата анализ тапшырып, дарылансаңыз болот. Бизде үй бүлөлүк дарыгер, хирург, гинеколог, проктолог, травматолог, невролог, стоматолог, педиатр, терапевт, пластикалык хирург, флеболог, уролог, дерматолог, аллерголог, лор, ошондой эле клиникада геморрой, сүннөткө отургузуу, паховая грыжа жана пластикалык операциялар жасалат. Бала күтүп жаткан энелерди көзөмөлгө алабыз. Бүт ооруларга жана кош бойлуулук боюнча УЗИ өтө аласыздар. Биздин дарек метро Мариино, Новочеркасский бульвар 51. Метродон болгону 2 минуталык жол. Байланыш телефондору +7 905 752 42 84. +7 967 108 40 84. Ооруга асыл мекендеш. Санкциялар Кыргызстанга жетип келди. Буга чейин АКШ бир нече кыргыз компаниясына да санкция салган. Nazar News маалыматтык порталынын билдиргенине караганда, Евро-Шаркет Орусиянын Украинага каршы согушуна жардам берген Борбор Азиялык компанияларга санкция салууну көздөп жатат. Уюмдун Москваны бутак алган санкцияларынын 12 пакетине жалпысынан 31 жаңы компания киргизилиши мүмкүн. Алардын арасында Казакстандын 2, Өзбекстанда катталган 1 компания бар. Санкциялардын жаңы пакетине киргизиле турган казак компаниялары Аспан Арба жана Да Group 22, ал эми өзбек ишканасы Мивизион деп аталат. Аспан Арба чет өлкөдөн дрондорду сатып алып, Орусиядагы Sky Mechanics деп аталган орусиялык компаниясына жөнөтүлүп турат. Да Group 22 өткөн жылы Казакстандан Орусияга миңдеген микрочиптерди экспорттогон. Ноябрдын башында АКШнын соода министрлиги Өзбекстандын Мивизион ишканасына санкция салган. Буга аталган өзбек компаниясынын кара тизмедеги орусиялык фирмага электроника компоненттерин жана компьютердик программаларды жөнөткөнү себеп катары көрсөтүлгөн. Булак Nazar News кежи. Медиктер өзгөнө жыныс мүчөсү кесилген кишинин абалы боюнча маалымат берди. Саламаттыкты сактоо министрлигинин Ош облусу боюнча координатору Шаятбек Абдурахманов Өзгөн районунун Куршап айылында жыныс мүчөсү кесилген кишинин азыркы абалы тууралуу маалымат берди. Дарыгерлердин айтымында ага 14 ноябрда операция жасалган. Жандандыруу бөлүмүнөн палатага которулган. Кесилген органды тийгүүгө мүмкүн болгон жок. Абалы орточо оор. Көңүлү чөгүп турат, деди Абдурахманов. Үрөй учурган окуя 13 ноябрда болгон. Анда Куршап айылынын 44 жаштагы тургуну 13 ноябрь күнү айылдашын үйүнө чакырып, бычак менен денесине зыян келтирип, электр мамычасына жип менен байлап койгон. Окуянын видеосу соц тармакка тараган. Анда бир кишини экинчи эркек жылаңаштап, түркүккө байлап алып сөгүп жатканын көрүүгө болот. Бутунан агып түшкөн кандан жер кызыл жаян болуп калган. Аталган факт ден соолукка оор залал келтирүү боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү жаран камакка алынган. Булак Nazar News кежи. Жөн гана коркуп кеттим. Ымыркайын таштандыга таштаган келин уулунан баш тартпаарын айтты. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева таштандыдан табылган наристенин ишин жеке көзөмөлүнө алды. Бул тууралуу бүгүн 17 ноябрда Акыйкатчы институтунан билдиришти. Маалыматка караганда, институттун балдардын, аялдардын жана үй бүлөнүн укуктарын коргоо боюнча бөлүмүнүн кызматкерлери тиешелүү мамлекеттик кызматтардан баланын абалы тууралуу маалымат алышты. Учурда Ымыркай шаардагы төрөт үйлөрдүн биринде дарыланып, дарыгерлердин көзөмөлүндө болууда. Мындан тышкары аталган институттун кызматкерлери Ымыркайдын апасы менен маектешишти. Аялдын айтымында, баланы өзү эч кимдин көмөгү жок эле үйдөн төрөгөн. Кош бойлуу экенин ата-энесинен жашырып жүргөн. Мындан улам катуу коркуп жана стресс абалында баланы таштаны челекке таштап салган. Мен жөн гана коркуп кеттим. Өз баламдан баш тартпайм. Мен аны эч кимге бербейм. Мени ата-энем кечирди жана алар баламды багып алабыз деп жатышат, деди ал. Кылмыш жасоого шектүү аял баланын атасы ким экени тууралуу маалыматты айтып берүүнү каалаган жок. Бирок баланын атасы ким экенин биле турганын айтты. Белгилей кетсек, Бишкек шаардык сотунун чечими менен 14 ноябрда келин үй камагына чыгарылган. Ал эми 8 ноябрда Элибаев менен Лев Толстой көчөлөрүнүн кесишинде таштандыдан наристе табылган. Андан көп өтпөй Ымыркайдын апасы табылып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген болчу.
Булак Супер Кежи. Жылкы жолго чыга калган. Ысык көлдө жол кырсыгынан 3 адам каза болду. Ысык көлдө жолго чыга калган жылкынын айынан жол кырсыгы катталып, 3 адам каза болду. Бул тууралуу облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн маалыматында айтылат. Кабарлангандай, кырсык 16 ноябрь күнү таңгамал Каракол Түп Ананьево унаа жолунда орун алган. Анда унаанын айдоочусу алгач жылкыны, андан кийин жол жээгиндеги бакты сүзгөн. Анын кесепетинен 2 жүргүнчүнү ошол жерде каза болсо, айдоочу Түп райондук ооруканасында жан берген. Алардын баары Түп районунун тургундары болгон. Ал эми автоунаа өрттөнүп кеткен. Булак Супер Кежи. Тажикстанда психологиялык оорусу бар жигит аскерге чакырылды. Гистардын 25 жаштагы тургуну Мастави Халимовдун жакындары укук коргоо кызматкерлери аны психикалык жактан ооруганына карабай аскерге алып кетишкенин билдирүүдө. Оорукана аскерге чакырылган жигит алардын көзөмөлүндө экенин ырастады. Бирок аскер комиссариаты соңку текшерүүлөрдө жигиттин психикалык оорусу бар экени аныкталбаганын билдирип, ошол эле маалда бул фактыны тастыктаган документтерди көрсөткөн жок. Маставинин апасы Курбангүл Халимова 14 ноябрда Азоди радиосуна билдиргендей, оолунун психикалык оорусу 8 жашында аныкталган. Ага карабай Маставини аскерге түз эле көчөдөн алып кетишкен. Учурда Спитамин районундагы аскер бөлүктөрүнүн биринде кызмат өтөп жатат. 16 октябрда уулум мага телефон чалып, аскерге чакырып жатышканын айтты. Бирок ал психикалык жактан оорулуу болгондуктан ишенген жокмун. Бирок чын экенин билгенде аскер комиссариатына барып, ыйлап, балам оорулуу экенин айттым. Ага чейин 2 жолу аскер комиссариатына алып барып, андан кийин оорусуна байланыштуу бошотулган. Алар мага болду, кызмат өтөп жатат, колубуздан эч нерсе келбейт деп жооп беришти, деди Халимова. Жоокердин апасы уулунун оорусу кармап калса, кимдир бирөөнү чаап же өлтүрүп коюшу мүмкүн экенине кооптонууда. Гиссар ооруканасынын психиатриялык бөлүмү Маснави 18 жашка чейин психиатрлардын көзөмөлүндө болуп, үй шартында дарыланганын Азоди радиосунун журналисттерине ырастады. Аталган бөлүмнүн жетекчилигинин айтымында Маснави Рудаки районундагы республикалык психиатриялык ооруканада каттоого турушу керек болчу. Бирок бул ишке ашкан эмес. Ошондуктан ал расмий түрдө психикалык жактан оорулуулардын тизмесинде жок. Гиссар ооруканасынын психиатриялык бөлүмүнүн расмий маалыматында кандай болбосун, Халимовдун психикалык оорусу күчөп, мээнин иштеши бузулуп, буту колу шал болуп калышы мүмкүн деп жазылган. Булак Назар Ньюс Кежи.